Саламатсыңарбы, балдар? Калыгул Байул атындагы орто мектебинин 9-класстары үчүн тарбиялык саат. Алгач тарбиялык саатты баштаардын алдында мен силердин көңүлүңөрдү, маанайыңарды ачкым келет. Анда месе балдар, бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Ал эми сабагыбыздын максаттары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу тууралуу кеңири маалыматка ээ болосуңар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун түзүлүшүн, чечмеленишин билесиңер. Элибиздин дүйнө таанымын жана басып өткөн тарыхын үйрөнөбүз. Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында да чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши жана коргошу, сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Кыргыз Республикасынын туусу Жогорку Кеңештин 1992 жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Эгемен Кыргызстандын алгачкы туусу 1992 жылы 5-мартта өкмөт үйүнүн имаратынын үстүндө көтөрүлгөн. Маанилүү мамлекеттик символдун авторлору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Ипдаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковдор болгон. Биздин мамлекеттик туу кызыл түстө кездемеден жасалган. Ортосунда күн. Алтын түстөгү тегиз тийген күн 40 нуру менен чагылдырылган. Күндүн алкагында кызыл түз менен Кыргыз боз үйүнүн түндүгү тартылган. Туунун кызыл өңү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Туунун кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун өңүндөй. Алтын түстөгү нурлуу күн бейкуттук менен байлыктын белгиси. Түндүк ата конуштун символу. Кеңири мааниде тынчтыктын символу. Тегерек алкакка бириккен 40 нур байыркы 40 уруу элдин Кыргызстан мамлекетинде бириккендигин түшүндүрөт. Бүгүнкү тема боюнча бышыктап алабыз. Ар бир өлкөнүн өз доорунун желеги болот. Биздин желегибиз абдан кооз. Желектеги белгилер элибиздин улуттук руханий дүйнө таанымынан жана басып өткөн тарыхый жолунан жаралып келип чыккан символдар. Бул символдардын мамлекеттик желекте айкалышта чагылып турушу дөөлөттүн көөн өрбөстүгүн, ыйыктыгын, элибиздин өткөндү унутпай, келечекке ишенимдүү кадам койгондугун айгинелеп турат. Анда месе балдар, бүгүнкү тема боюнча үйгө тапшырма алабыз. Анда силер көрүп турган сүрөттөрдү катыштырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу деген темада эссе жазып келесиңер. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты.
кайрадан жолугушканча сак саламатта тургула.